Тоқал район Чайек айылындагы эт комбинаты аймагынын жашоочулары күкүрт кошулган, дат баскан, жер алдынан чыккан жылуу сууну колдонуп келишет. Райондук санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борбору тарабынан ичүүгө тыюу салынганына карабай, айыл эли үйлөрүнө суу киргизип алышкан. Мына ушул жагдайда жергиликтүү бийлик кандай чараларды көрүп жатат? Төмөндөгү тасмага назар салабыз. Көп жылдан бери жашайм. Чейекте 50 жыл, бу жерде 30 жыл болду. Көптөн бери биз таза суу ичпейбиз. Көп эле кишилер келип, аттуу баштуу кишилер келип, суу чыгарып беребиз деп таза суу эч ким аткарган жок. Эч ким көңүл бурмай. Аяктан ысык суудан ичебиз. Аны баары тең каршы, аны ичпеш керек, элдин ден соолугу бузулат. Аны пайдаланбаш керек деп айтат. Андай запрет коюп кеткен, негизи. Запрет. А мурда ошол жерге бир жуунушчу эле го тиги адамдар. Ошол жерден ичесиздерби? Ошол суу келет азыр. Ошол сууду айла жок, ошол сууду киргизип алганбыз. Каяктан барып ичебиз эми? Тиги мүрзөнүн астындагы булак бар болчу, аяктан ичебиз. Аякты да айтты, запрет айыл. 7 метрге чейин тиги элдин сөөгүнүн майы кетет деди, мага ушинтип түшүндүрдү. Ага да ичпеш керек деди. Бирок элдин баары ичтик ошону, Кудай өзү сактасын. Эмгиче ичип келатат мына ушул сууну. Депутаттар келчи, алар берчи убаданы, айыл өкмөттөн келип, алар берчи, көп эле кишилер берди, мен билгеним. Эми анын баары эсимде жок. Бирок көбүнчө ушундай президенттер шайлоолордо, депутаттар шайлоосу болордо такай ушундай сөздөр айтылат, бирок эч ким аткарган жок. Жыты да бар, мунун дамы да бар. Мисалы, жаңагы темир тесекти жууганда теш эмне кылып кетет дейт. Суунун башы ушактабы,